Нурпресстен жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Өткөн чыгарылышта Ош облусунун Кара Суу районунун саламаттык сактоо тармагында кадрдык дайындоодо жана жумуштан бошотуудагы түшүнүксүз жагдайлар. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо тармагына караштуу жер тилкеси белгисиз себептер менен жеке менчикке өтүп кеткендигин чагылдырган элек. Биздин чыгармачылык топ бул маалыматты тактоо иретинде тиешелүү мекемелер менен байланышып, окуянын чоо жайын эки тараптуу кылып берүүгө аракет кылдык. Мына мен турган жер Кара Суу районунун борборунда жайгашкан. Убагында бул Кара Суу районунун саламаттык сактоо бирикмесине карап турган. Бүгүнкү күнү эмнегедир белгисиз себептерден жеке менчик өтүп кеткен. Тактап айтсак 2011-2012 жылдары мына өзүңүздөр көрүп турган бул жакта бүгүнкү күнү бул жагын карасаңыздар, бул жакта убактылуу батирде жашоочулар жашайт экен. Биз болсо бул жакта ошол жакта жашаган жашоочулардан маалымат алалы десек, үйүндө жок болуп чыкты, бирок балдары үйүндө жашаган тааныштары тастыкташты, убактылуу ижарага алып жашашат экен. Убагында мамлекетке караштуу бир топ социалдык объектилер, жерлер жеке менчикке чыгып кеткен. Учурда мамлекет тарабынан кайра кайтарып алуу иштери жүрүүдө. Бирок Кара Суу районунун саламаттык сактоо тармагынын үй бүлөлүк медицина борборуна караштуу 25 соттук жер жеке менчикке өтүп кеткен. Бул боюнча жергиликтүү каттоо кызматы жер сатылып кеткендигин тастыкташты. Ошол эле учурда Кара Суу районунда бейтапкана жетишсиз экени белгилүү. Белгилей кетсек, аталган жер 2012 жылдары жеке менчикке өткөн. Ошол кезде Кара Суу районунун үй бүлөлүк медицина борборун азыркы саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова башкарып турган. Ал мезгилде менин маалыматым жок эле, ал боюнчачы, ал жер эми мен мына жакында эле уктум. Аны жакында мурунку иштегендер айтышты, ал жер мурун скорый помощьтун имараты болгон экен, кургагучка каршы кабинет болгон экен. Ал ошо 2011-2012 жылдары сатылып кеткен экен да жеке ишкерге. Анан эмне себептен сатылып кеткен, эмне болгонун маалыматым жок. Мындан сырткары министрликтин кадрдык саясатына нааразы болгон мурдагы жана азыркы кызматкерлер бар. Айрымдар иштеп жаткан ишинен кол жууп калбаш үчүн ачык айтып чыгуудан кооптонуп жатса, кызматтан мыйзамсыз алынып кызматкерлер акыйкат издеп барбаган жер калган эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Курманкул Токторалиевич, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Мыйзам чегинде ошо менин жумуштан алганы министрликтен мыйзамдуубу, ошону көзөмөлгө алып өзүңүздөр бир текшерип бересиздер деп ойлойм. Дамира Бегматова кызматтан алынышынын жогорку жактан келген тапшырманы аткарбай койгондугу менен божомолдойт. Себеби 1-май райондук сот Бегматованын пайдасына чечип берсе, Бишкек шаардык соттун чечимине түшүнө албай жаткандыгын айтты. Юристтердин айтымында эмгек өргүдө жүргөн кызматкерди жумуш ордунан бошотуу мыйзамга туура келбестигин белгилешет. Биздин министрибиз Гүлнара Марышевна 13 жыл үй бүлөлүк медицина борборунда иштеген, Кара Суунун директору болуп. Ошонун колунда кассир эжеке иштеген Зинат Базаркулова деп. Ошону главный бухгалтер кылып кой бересиң деген. Мен ага баш тарттым. Мен ойлойм, ошого баш тартып айтканын кылбай койсом, ошого кек сактап калды окшойт деп ойлоп атам, потому что ортобузда личный отношениябыз жок эле да, мындай жаман мамилебиз жок эле. Бир эле ошонун айтканын кылбай койдум. Бул боюнча министрдин басма сөз кызматына кайрылганыбызда министр иш сапар менен чет мамлекетте жүргөндүгүн билдирди. Кандай болгон күнү да Нурпресс маалымат борбору саламаттык сактоо министрлиги өз пикирин айтам десе эфир бергенге даяр экенибизди билдиребиз. 7 июнда Бишкектин административдик соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу Көкжар шайлоо округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Эскерте кетсек, 2021 жылы жогорку кеңешке өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров Ош облусундагы Көкжар шайлоо округунан парламентке депутат болуп шайланган. Декабрда шайлоо учурундагы атаандашы Равшан Рыспаев добуш сатып алган деп мурда жабылган ишти кайрадан кароо үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна арыз жазган. Анын негизинде сот иши кайра жандандырылган. Белгилей кетсек, Бакиров кемпир-абад маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берген. Ал 2022 жылдын 17 ноябрында парламенттин жалпы отурумунда кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайма айтыша кеткен. Раз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болуп атат. Жер суу боюнча сөз болуп атса, мен жооп берип атам. 5 жол сурадыңыз.
Бир нече күндөн кийин Бакировду 7-кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарып, бул маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Бир канча отурумдан кийин депутат иш бөлмөсүнөн мыйзамсыз чыгарылды деген бүтүм чыккан. Бул жолу эл өкүлү Өмүрбек Бакиров укугунда көрсөтүлгөн 30 күндүк даттануу мөөнөтүн колдонобу же колдонбойбу, аны көрө жатарбыз. Кийинки учурда коомчулукта кызарган нерсе көрсө баса калып, көп адамды сызга отургузган кызыл кулактар көбөйдү. 2021 жылы 13 ноябрда Айчүрөк Жоошбаева аттуу жарандын $14.000 бааланган Lexus 350 маркасындагы автоунаасын 1978 жылы туулган Сүйүнбек Мусурманкулов аттуу киши бөлүп төлөө жолу менен сатып алдым деп, күрөөгө $2.000 таштап куйругун карматпай кеткен. Же автоунаадан же калган акчасынан дайын жок, айласын таппаган Айчүрөк айым Аламүдүн ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, бирок Сүйүнбек Мусурманкуловду торго түшүрө албай, сыртынан камакка алуу чечимин чыгарышкан. Көрүнбөс кийим кийгендей бүгүнкү күнгө чейин ээн эркин жашап жүргөн Каралардын чөйрөсүндө сыйкырчы деген каймана аты менен аттын кашкасындай таанымал болгон кылмышкер Сүйүнбек Мусурманкуловдун колго түшпөгөнүнүн негизги себеби катары алынган маалыматтар боюнча Ички иштер министрлигинин жогорку катмарындагылар крышавать этери айтылууда. Ал айткан, алып баратканда чош алдын ала кичине акча берип туруп эле, мен кайсы күнү акчаны алып келип берем, ошол күнү мага оформление кылып бересиз деген. Макул деп калганбыз. Анан кийин эле Сүйүн менен биз телефон аркылуу сүйлөшө баштадык, байланышабыз да. Байланыштан Сүйүн мени коркутканга өттү. Сен деген кай жерде жашашыңды билесиңби? Мен сени деген өлтүрүп кетем. Сенин балдарыңдын каякта экенин бардыгы менин алаканымда турат. Көп болсо бычактын бир учу, же болбосо мынтыктын бир огу. Сен оозуңду жап, сен катын депчи. Ошентип уят сөздөр менен сөгөт мени. Кадимкидей эле жанагы аялымды андай сөкпөйт да, ошентип экөөбүз уруша баштадык. Ошентип айтып бербейм, колуңан келгенин кылып ал. Мен дегендин оозуна акчаны тыгып койгом, сени эч ким сурабайт дей баштады. Акыркы күндөрү ушинтип алданып, менчигин колунан жулдуруп, кайра ала албай сыздаган жарандардын көбөйүшүнүн дагы укук коргоо органдарынын төбөлдөрүнүн крим чөйрө менен ымалашып алганынан көргөндөр арбын. Андыктан алданган жарандар кайра эле карышкырга кой кайтартып аткандай крим чөйрө менен киндиктешкен, ийиндегилерге ишенич артканы менен иштин жыйынтыгы болобу али белгисиз. Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон корболор. Эл башы болгончо суу башы бол дейт бабаларыбыз. Кыргызстан Борбор Азия ичинде суу казынасы мол өлкө деп саналат. Бирок акыркы учурда башка жерде айтпасак да Борбордун өзүндө сууга болгон таңкыстык күч алды. Жаңы конуштардын жашоочулары суунун айынан жолду жаап, суу көйгөйүнөн Чүй облусунун фермерлери да кыйналды. Ал эми Токтогул суу сактагычында болсо, быйыл суунун көлөмү былтыркыдан 2 миллиард кубометрга төмөн. Албетте газсыз, мунайсыз жана техникасыз, ген байлыксыз адамзат жашап келген жана жашай берет. Бирок суусуз жашоо жок. Бул жөнүндө жөнөкөй адамдар гана эмес, эл өкүлдөрү дагы оюн ачык билдиришүүдө. Мен уже 3-чү жума көтөрүп атам бул маселени. Бирок бир дагы жылыштар жок да. Же өкмөт карабайт, же мэрияда отурум болбойт. Ишылып же жакшы кененирээк маалымат берилбейт. Качан ушул проблема чечилет? Же проблема өзү чечилбейт, тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени жогорку кеңеште уксак мэрде эмне болуп атат ошол суу маселе боюнча. Эми ушундай бара берсе, анда эл дагы ошол суу боюнча чыгат дейм. Дүйнөлүк эксперттер болсо, климаттын өзгөрүүсү менен бара-бара таза суу жер үстүндө биринчи орундагы маселе болорун айтып коңгуроо кагышууда. Ал эми бүгүн Кыргызстандын сууну туура пайдалануу боюнча бирдиктүү саясаты барбы? Эскерте кетсек, 2017 жылы Centerra Gold Inc. компаниясынын казуу иштери токтоп калышынан коркуп, мөңгүлөрдү бузууга уруксат бериш үчүн жогорку кеңеш тарабынан суу кодексине өзгөртүү киргизилгенден кийин Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү талкаланган. Жыйынтыгында аттан жок же ат байлаган жиптен жок дегендей кумтөрдө бүгүн зыяндуу заттардын калдыгы жана талкаланган мөңгүлөр калды. Алтынды болсо тонналап америкалыктар жымырды да кетти. Бул сабак болдубу, болбодубу билбейм. Бирок суу кодексине киргизилген ошол өзгөртүү бүгүн дагы өз ишин улантып жаткандай. Бул жөнүндө эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков оюн мындай деп ортого салды. Проблема болгон үчүн гана көрдүк. Мындай проблема Кызылкыяда күн сайын, Ошто күн сайын, Айлапаларда күн сайын, аларды ким айтат, аларды ким чечет? Бул да бир чоң маселе.
Үчүнчүдөн, мамлекеттик деңгээлде да сууга жакшы мамиле болуш керек. Мына чаткалдын алтынын казабыз деп атып бир дарыяны жок кылдык. Азыр Аксыда бир мөңгүгө жакын жерден алтын чыгыптыр, Кытай компаниясы иштеп атыптыр. 4 суу кетет экен, Разан Сейжага кетет экен. Бул жагы Кичи Ак жолго кетет экен. Ошолорду жок кылыштын алдыда турабыз. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.